Салам радиосунда жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Баткенде 5 жаштагы балага кол салган жырткычтан котурма аныкталды. Кечээ 30 январда Баткендин Апкан айылында котурган чөбөрү 5 жаштагы балага кол салды. Бул тууралуу Баткен райондук ветеринардык башкармалыгынын башчысы Эркин Таштанов билдирди. 30 январдын түнкү саат 1 чамасында ушу Баткен районунун Суу Баш айыл өкмөтүнө караштуу Апкан айылынын Достук 10 үйүндөгү жарандарга жапайы чөбөрү баласына кол салыптыр деп кабар түштү эртеси менен бизге. Бүгүн вет инспекторлор ушул айылга барып иликтөө иштерин жүргүзүп атат. Контакт болгон адамдарды, контакт болгон мал жандыктардын баарын такташтырып, баягы өлгөн чөбөрүнү зыяндаштырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет бүгүн кечке. Лейлекте 2 аткезчилик фактысы аныкталды. Лейлек районунун чек арага чектеш тилкесинде 1 тоннага жакын күрүч жана 100 куту энергетикалык суусундук ташыган 3 жаран кармалды. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык аныкталган аткезчилик жүктөрдө тийиштүү документтери жок болгон. Алардын орточо базар баасы 300 000 сомдон ашат. Бул факт боюнча документтер толтурулган соң кармалган жарандар жана аткезчилик жүктөр мындан аркы териштирүү иштери үчүн тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилди. Кыргызстанда жол эрежесин бузуу тууралуу билдирген жарандарга сыйакы берүү сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жол кыймылынын эрежелерин бузууларды аныктоого көмөк көрсөткөн жактарга финансылык жактан дем берүүнү сунуштады. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документке ылайык мыйзам долбоорунда жол транспорт бузуулары жасалган жерлерден фото, видео материалдарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүү аркылуу укук бузууларды аныктоого көмөк көрсөткөн жактарды материалдык жактан сыйлоо сунушталат. Жол кыймылынын эрежелерин бузганы үчүн айыппул төлөнгөн учурда ар бир төлөнгөн айыппулдун суммасынан жеке жактарга 25%, ал эми юридикалык жактарга 50% төлөө каралат. Көкбөрү боюнча мелдеште Лейлек району 1-орунду ээледи. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Маалыматка караганда, кечээ 30 январда өткөн Көкбөрү боюнча турнирде 1-орунду Лейлек районунун курамасы, 2-орунду Кызыл Кыя шаары, 3-орунду Сүлүктүү шаары, 4-орунду Баткен шаары жана 5-орунду Баткен районунун курама командасы ээледи. Мелдештин соңунда облус башчысынын орун басары Маруфхан Тулаев жеңүүчүлөрдүн сыйлыгын тапшырып, аймакта Көкбөрү улуттук оюнунун өнүгүүсүнө салым кошкон спортчуларга ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Көкбөрү федерациясы жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктарын тапшырды. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.